Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Базарыңыздарда қайдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаары Чыңгыз Айтматов проспекті 4-ші даректен 2 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн туғандар. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Негизинен Яндекс картага Чыңгыз Айтматов проспекти 4-ші даректи жазсаңыздар, сіздерге ушул жерди көргөзөт, ушул жерге алып келип коет карта өзү туғандар. Анан ориентирди Азия Мол жол болсо госрегистрге алсаңыздар болот, ошонун эле бет маңдайында жайгашкан. Машина менен өтө тараптан мындайдан киресиздер туғандар, бул жагы менен. Так, дагы эмне маалыматы? Бул ошол көпчүлүгүңүздөр билген Чыңгыз Айтматов чоң проспектиси туғандар. Түз түшсөңүздөр, филармония тарапка бара аласыздар, өйдө кайра чыксаңыздар, оң тарапта Азия Мол, сол тарапта окуу жайлар, политех, автодорожный, БГО, ушул окуу жайлардын баары эле жакын болуп калат. Жана бул жерден шаардын бурч-бурчуна көптөн эле маршрутка троллейбус, автобустар менен барсаңыздар болот. Эми калган маалыматты азыр кирип берейин. Мынакей туғандар, бул негизи кирүүчү дарбазасы. Бул жердагы чип менен ачылат экен туғандардан. Парковкага жалаң ошол жерде жашоочулары гана коюшат туғандар. Ички тарабында жер астындагы парковкасы бар. Мынакей бул Чыңгыз Айтматов проспектиси, ошонун эле жанында. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Негизи кирүүчү дарбаза менен түз кирсеңиздер туғандар, мондай балдар ойногон аянтча сол тарапта. Ал оң тараптарында мондай беседкалар, ёлкалар бар экен туғандар, мынакей. И түз киресиздер, бул подъездге кирсеңиздер, 5-чи этажда сатылуучу 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Аркы тараптагы ворота кирсеңиздер болот экен туғандар, мына ушундай балдар ойногон аянтчасы, мындай отурганга жерлери баары бар туғандар. Мынакей туғандар, 5-чи этажга чыгасыздар, лифттен чыгып эле сол тараптагы бул эшик бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартирабыздын негизи кирүүчү эшиги болуп калат туғандар. Андан ары эми кирип сиздерге калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка жана коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туғандар. 2 бөлмөлүү квартира, 61 квадрат метр, 12 кабаттуу үйдүн 5-чи кабатында жайгашкан. Курулуш компания Ихлас курулуш компаниясы туғандар. Так, андан ары жакшы жери, бардык коммуникация центральный туғандар, отопление центральный, газ бар. И бул тараптан күн өткөн тарабынан дагы терезе, балкон. И бул тарабынан дагы терезелери бар туғандар. Бул мынакей спальня бөлмөсү, көрүп турсаңыздар, ремонт. Мынакей бул жерден балконго өтүп кете алабыз. Мынакей балкондан туғандар. Балдар ойногон аянтчалар баары кенен көрүнөт. Видеонун башында айткандай, госрегистрдин чыгыш тарабы Чыңгыз Айтматов 4-чү дарек. Жакын жерде мектеп, садиги, университеттер, БГУ, политех, Монастырь университетинин бир эмеси, главный корпус болуш керек бул жакта. И автодорожный, ушул сыяктуу университеттер түз түшсөңүздөр, бул жагы филармония, өйдө карай чыксаңыздар Ахунбаева, ал жакта деле медакадемия, КГУста деген окуу жайлар деле анча деле алыс эмес. Бул санузел, ванна, мынакей душ, жатканасы, раковиналар суу чыгарылган, дуалдар, кафель, мынакей. Мындан сырткары дагы бул жерде өзүнчө дагы бир санузел бар экен. Так, андан ары бул жакта болсо мынакей зал, мынакей 2-чи бөлмөсү. Мебелдер дагы, бытовой техника дагы баары калат экен туғандар. Баары калат, мынакей кондиционер, отопление батареялары. Бул жактан түндүктөрүнөн дагы көп кабаттуу үйлөр. Бул жерден Бишкек парктар туғандар көрүнүп турат терезеңизден. Так, дагы эмне маалыматы, документи баары жайында, техпаспорты бар. Бул жерде жанагы айткан өзүнчө жатканасы, мынакей раковина орнотулган, өзүнчө жатканы. И ал жакта дагы жатканы, ванна, душ. Так,
паровое отопление дагы и теплый пол дагы бар окшойт. Теплый пол жөнүндө эс айтпады, бирок полдор деле жылуу экен. Так, андан ары бул жагында кухнясы, мынакей. Көрүп турсаңыздар, ремонт, кухонный мебельдер, электрический и газовый плита, электрический индукционный экен туугандар. Бул жагы газовый плита. Ушундай бытовой техникалар дагы, мебелдер дагы баары калат туугандар. Мына кухнянын деле түндүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Окей. Так, дагы эмне маалымат? Айтылып калган. Оған бірге басы қалды окшойт. Басы $89,000 сурап атыптыр квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.